Акыркы учурда өлкө аймагында тилекке каршы адам өмүрү кыйылган селдер байма-бай орун алууда. Мындай кырсыктарды болтурбоо максатында алдын алуу иштери күндүн темасына чыкты. Мындан улам өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад областы боюнча башкармалыгы биз турган Базар Коргон районуна караштуу Арстанбап айыл аймагында алдын алуу иштерин, ошондой эле кырсыктын кесепеттерин жоюу иштерин жүргүзүшүүдө. Кооптуу толуп калган жерлер аныкталып, 24-жылга тиешелүү кызматтарга, айыл өкмөт башчыларга атайын эскертүү берилген. Эскертүүнүн негизинде толуп калган чектери тазаланган. Бирок мынау быйылкы 24-жылы аномалдуу жамгырдын кесепетинен суунун нормасы көбөйүп, ошол айрым участкаларыбызда Сария дарыя нуктарына кайрадан сел агындылар толуп, бүгүнкү күндө ошол калыбына келтирүү, кесепеттерин жоюу иштери жүргүзүлүп атат. Барыбызга маалым болгондой эле өсүүздөгү жылдын июль айынын орто ченинде биз турган Арстанбап айылында сел жүрүп, өзүңүздөр көрүп тургандай эле мындай чоң көлөмдөгү таштар дарыяга толгон. Учурда атайын инженердик техникалардын жардамында сайдагы таштар тазаланууда. Эгерде мындай иштерди тазалап алдын албаса, сел дагы кайталанышы толук ыктымал. Aldın ala bana МЧС келip, Kuday şükür işlep atat. Hazırkı birliktegilerge rahmat, bana МЧС'ge rahmat, elderge rahmat, işletip atat. Bırak bunday sulçenen aldın alış üçün bunday traktorlar, çoğun tehnikeler kelip bir yerde işleş gereken. Hazır bana işlep atat, strahopka kılınıp atat. Bar yok jakşı, bana közü körünüp aldı. Endi bundan bir yağa dağı sel bola turgan bolsa, şunday strahopkalardı küçeytiririz gerek. Быйылкы жылдын жанчыл келиши өзгөчө байма-бай селдин катталуусу кесип ээлерин бир топ эле кесип түйшүгүн тарттырууда. Дал ушундай түйшүктү аткарып жаткан азыркы учурда биз Атокуров Нурбек мырзаны кепке тарталы деп турабыз. Саламатсызбы? Айтсаңыз, азыркы учурда жумуш кандай кетип атат? Кандай оорчулук, кыйынчылыкта жаралып атат? Мисалы, азыр биз көрүп атабыз, бир эле чоң көлөмдөгү ташты алууга чоң убакыт, ошондой эле күч талап кылынып атат да? Кыйынчылыктар эми жакшы эле, кыйынчылык аябай эле оор, таштар чоң, түбүнөн алыш кыйын, кээ бир таштарды албай калып атабыз, күчү жетпейт трактордун. Анан эми колдон келишинче аракет кылып, ушу тазалаганга аракет кылып атабыз. Өйдө жакты тазалап бүттүк. Азыр эми ылдый жактан ушу көпүрөдөн өйдө карап тазалап атабыз. Кудай буйрса эми жакшы эле болот го. Жакшы деген үмүттөбүз. Бөдө кыстан Кудай сактаса жакшы. Кошумчалай кете турган болсок, алдын алуу иштери жана ошондой эле сел кесепеттерин жоюу жумуштары учурда облус аймагында 2 объектиде жүрүп жатат. Ал эми жыл аягына чейин 81 объектиде мына ушундай жумуштар жасалмакчы. Жанара Имжанова, Чыңгыз Абдыкадыров, Базар Коргон району.